Men 17-iyul günü Cenab-ı Çin başlarında Sotoksar'da oldum oşanda. Oşanda bu yarın Atırcan hakimleri oldum, oşanda ayttım. Men işlerde çoğun oydum ele dedim. Monda bunu getmeyen, bunu kaçkan жерdi murun görgenmesin dedi. Özüңөрдө эле карагыла, 17-iyul жаздын, жайдын толушуп жайлануу мезгилде ошондо Сотона саардын түзүндө бир дагы чөп жок мында. Бетке саяк чөп жок. Илгери сайыз убагында козуга түзүндө койду козу бөлгөндө түскө жайсын деп бетегеси белден бер болгондо 30 сантиметр жайкалып турчу да. Эми ошондо эле барсаңар көрөсүңөр терси деген жер бар, ондан ал кадимкидей эгер жайлоодо Сотон сарга киргенде эч нерсе жок. Элементасы бул ошодо жанагы жарылуунун азыр технология кандай экенин билбейсиз. Эгер жардырган аманал менен эле кадимкидей эле чаңдап эле бостопо болуп эле жарылчу. Азыр кызыл жашык өрт болуп эле бир анан тасир этип атпайбы. Мал өрдү. Эми малда болуптур, эми адамдар кетип атпайбы, адамдар. Тасир этпейт ким? Ana bizge uğrataz, hiç kanda tiyo, eştekesi yok öyle, dokumentasiyası yok öyle, şunu kasıp atat degen malına jeyip atat. Ağırda emes de, ağır bir üydün generali tumanı var azı. Bırak, üyün jaylaşat, mal babam, moja bir gerek bolsa tualetin timleri dep, oşonday boş gerek de. Anam tuğanday, bu gözөмөл деген өкмөт барбы, жокпу? Анан муну азыр разработка, анан чалгындоо деп коет экен. Мына кайттым ушунда мен телевизордон эсиме түшүп атат, Суалиев айткан. Эй, мунун баары бункер бүт баары чалгындар бүткөн. Бүт баарды эмне канча кай жерде эмне кийимдер бар, баары бар. Муну элдин башына айлантпагыла деп айт. Мен өз кулагым менен, өз оосум менен уккам, ушу сессияда айткан. Ол жекеле ушул жерде турган 5 айдын маселеси эмес, бул кыргызга алган маселе турган. Эң биринчи булар эмнени жараткан? Эң биринчи бул жер ичинин сатылганына жөнөкөй киши мага деле түшүнүктүү да. Анткени Кыргызстанга 1% түшпөсө, Кытай компаниясы болгон алып кетсе, бул эмне деген анда эмне үчүн иштетишибиз керек? 1% алтын түшпөсө. Ошол тапкан кирешеденчи эң негизгиси ошол. Элдин маселеси ошол. Негизинен элдер биз инвестициянын келүүсүнө, Кыргызстан өнүгүүсүнө эч ким каршы эмес. Муну өнүктүрбөй атып, элди көтөргөн өтө жак болот. Өнүктүрбөй жатып, эгер өнүктүрбөгөнү мындай маселе жаралбайт да. Анан жерибизге касса, бир тыйын алтын бербесе, кыздарыбызды алып барса ошага, талкаласа, жарандар арасында сабаса, ошакта өзүңүздөр барып көрүңүздөр, туалеттерин жанагындай суу аккан жерлерин, булактарын өзүнө коюп коюп эле, даяр канализация кылып койгон. Эми ошол суусун башына барып булар тийип чыкса, кандай жүрөк тыныч жатат? Кандай эркектин үйүнө жатат? Биз ошол маселе менен чыктык турган. Биз аларга бир жол турган жокпуз бизчи. Мамлекеттин бул жерге саясатын эч кандай тиешеси жок. Бул өзүбүздүн жеке укугубуз да. Ошол принциптер бар. Анан ушуну бир көз карабайлы. Сиздер жогорку кеңеште отурганда сиздердин үнүңүздөр азыр басым. Сиздер жеткиресиздер, сиздер чечесиздер деп ишенебиз. Ушул бул кандай ушунчалык адамды өкүнүчкө алып барат. Куран Каримде 4 дарыя бар, 5 үлгүсү бар. Бейишке көтөрүп берет кыяматта. Биринчиси Эфрат деген дария, экинчиси Нил деген дария, үчүнчүсү азыр эсимден чыгып атат, төртүнчүсү Сыр дария, Нарын дарыясы. Ошонун башына барып алып жакында кылып атат. Кандай жүрөк тынч жатат анан? Буну башка мусулмандар угуп көтөрүлбөйбүз. Өтө чоң маселе болуп кетет булчу. Ошондуктан ушул кичинекей кесине чечиш керек муну. Бизде ушундай маселе болуп атат. Ал Сотон сараңарды сиздер бербесеңер Кытай жерибизди алып алат. Кытай эмне сүйлөсүп алат, сүйлөсүн биз калабы? Бизди да Кудай жараткан. Биздин да Аллахыбыз, Кудайыбыз бар. Алар Кудайды тааныбаса биз тааныбайбыз турган. Ошондуктан ошол маселени жакшылап карай берет. Ушул 4,5 миллиард доллар каршы экенибизди ойлойт, жерибизди бескиретпей 4,5 миллиард жөнөдүп төлөп койчу деген нерсе, проблема кылбай элге жүктөп кайра коркутуп, силер аны бербесеңер Кытай бизди жериңерди дагы бербесеңер,
Кытай биздин жер үстүн алып алып берип, болмок эл үстү бере берген бул кандай түшүнсө болот? Ошону сиздер ушул элдер тарабынан ушулар биздин канча деген элдердин атынан барган депутаттар катары ошону карап берсеңиздер, ушу сессияда биринчи маселени караш керек, анан ошол жакта келген кытайларды караш керек. Алар ошол эле кытайлар кандай жол менен келди? 3-сорттоо документи жок кытайлар, балким алар жөн гостевой виза деген менен кирип алыштыбы? Анын баары же жеңишинен кирди, Кыргызстанга баары кылса боло берет экен да. Карапайым эл сүйлөсө болбойт экен, калган кылса баары боло берет экен да. Ошону туура чечип берсеңиздер, карасаңыздар ошону өйдө жактанчы, үнүбүздү жеткизсеңиздер. Ошол бизде эң негизги маселе ошону бекем карап, мындай жогорку деңгээлде чечиле турган болсо, мындай дипломатиялык жол менен чечиле турган маселе болсо, элдин башын оорутпайт эле. Жайдын күнү чөбү чабылып атса, ал чөбүнө барбайт эле. Чөбү таштап коюп ошондо тепселеп 5 күн жатыш, ачка тоок жатыш кимге кызыкпайт экен? Элдин жанына таш баткан үчүн барып атат да, жүрөгүнөн чыккан муну. Эч ким карсылаган жок, эч ким муну уюштурган жок. Элдердин муну ушунча жетип кеткени анын сезиминен чыгып атат ушундай уже жетишпек ушулар дегенчи. Ошолар сиздерди жакшы жеткирип, жакшы оң жолго чечип берет деген ишеничтебиз беле? Ушул боюнча бул субсак боюнча алып калбасын, чечилбеген боюнча алып калбасын, 2-3 кишинин кызыкчылыгы үчүн калып калбасын, бул элдикин элге койсун. Бул Кыргызстан 1-2 кишинин менчиги эмес. Ошол жерде балдар камап болсо, анан өлтүрүп болсо, анан тигине мындай деген коркунучтар болсо, бул биздин жаныбыз, биздин намысыбыз, алардын менчиги эмес, сразу эскертип коюшубуз керек. Биздин адилибиз, биздин элибиз алардын менчиги эмес, алар өзүнүн коюн саткадай, алып барып аскыдай союп алайчы. Ошон үчүн жакшы бир көз караш менен бул өтө чоң опурталдуу нерсеге жеткирбей туруп чечип коюп турган эле маселеде. Эми дипломатиялык жол деген бар, ошон менен чечсек туура болот деген ойлойбузбу керек. Ошону жакшы карап айтканыңыздар, ошону сурайм. Тегиз туура тууганда, албетте, жана Алтынбек эне айтып кетпедиби? Биз ушул Актарага болгон сапарыбыздын алкагында ушул жерге барышып, алар кайрылып кетүүнү суранышты, бирок алар кайрылбаса да өзү кайрылып кетет деген оюм бар болчу. Анткени силердин кайрылып турганыңар, биздин кайрылып турганыбыз бир эле жерден чыккан болчу. Ириде мен толук кандуу сиздерден ушул азыркы казылып жаткан кен жөнүндө маалыматты толук ала албай атабыз. Бир аксакал башта жакшы нерсе айтып кетти. Качан пайда болгонун, кырмызы ташып кайсырбай калмашканын, анан качан кайсы жылдары аукцион өттү эле, канча сомго бааланды эле, кимдер алды эле, 150 киши болгон киши. Бунун баардыгы эми кандай болгон күндөрдө укуктук талаапка мыйзамдуу болуш керек. Анан Алтынбек айтып атпайбы азыр? Алар $3 миллион салым кылып, анан $420 миллион алып болса, бул мамлекеттин чыккынчылыгы. Кен байлык бул эл байлыгы. Өкмөткө экономика керек болсо, жергиликтүүлөргө экология керек. Биздин ата-бабаларыбыз алтын сатып байыган эмес. Кен касып байыган эмес. Мал багып байыган. Менин жеке пикиримде деги эле ушул уран олуу, алтын олуу, күмүш олуу, нефть олуу ал калыш керек. Биздин ата-бабалар бизге ушул ажайып кооз жерди кандай өткөзүп берсе, биз дагы ушундай булакка өткөзүп берсин. Биздин карыз болуш керек. Бул биздин эл алдындагы тарых алдындагы карыз болуш керек эле. Мен өткөндө Азаттыктан Ишанбай Кадырбеков агайыбыз менен башка маселе боюнча барганда Солтан Сары боюнча маселени кабыргасына койду. Ал кишинин айтымында инвесторлор болгону 270 миллион сом гана төлөп, 55 миллиард сом алып чыкты. Ошол күндөн ушул күнгө чейин өкмөт тараптан бир да киши Ишанбай Кадырбековдун өзүн жокко чыгарган жок. Ага жооп бересиздер. Анда менде оюп айтуу. Эгер чындан эле ушундай болуп аткан болсо, бул деген эң чоң кылмыш да. Коррупция менен күрөш ушул жерден башталыш керек. Эмне үчүн бирөөлөр алтын чайкаш керек, а бирөөлөр башын чайкаш керек. Мен түшүнбөй турам. Ишанбай Кадырбеков айтты, Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен ошо инвестордун ортосунда келишим жок.
эч кандай келишим жок дегенде эч кандай. Алардын алымы, алардын салымы, алардын салыгы, ар бир нерсе так болуш керек. Мыйзамдуу өлкөдө укуктук мамлекетте жергиликтүү эл эң биринчи ошол жердин ээси ошол эл. Мамлекеттик бийликтин ээси дагы эл. Ел талап кылат. Ел эртеңки келечегине кам көрө алат. Мамлекет кам көрөт. Мамлекет кам көрөт. Анан эгерде ошондой эле биздин ошол жанагы инвесторлор биздин экологияны талкалап, биздин экономиканы талкалап, андай кол салуу болсо, анда силерди кыла аткан иштерди батыр. Эгерде алар мыйзам чегинде иштеп аткан болсо, анда биздики турмас. Кандай болгондо дагы бул эки мамлекеттин ортосундагы мындай мамилеге доо келтирилиш керек. Мен сиздердин ошол ютубка чыккан, балдар жөнөткөн материалдардын көбүндө ошол бир айга мамлекеттик ТКТ инспекциянын корутундусу менен бир айга убактылуу жабылгандыгы. Анан жакында өкмөт башчыга кирип чыккан сөзүн уктум. Бирок ошол өкмөт башчыга кирип чыкканда эмне жыйынтык чыкты? Эмне деген мунасага келдим. Мындан артык эч кандай болот деди. Толугу менен жабылдуу же убактылуу бир айга жабылдуу. Башаламандык болду деди. Ошол башаламандык боюнча козголгон кылмыш иши барбы? Жабылып таткан адамдар барбы? Бүгүнкү күндө кырдаал кандай болот? Биз ара чоңдон эле жана алты мүчөсү кырадык. Биз ошо толук маалыматты биз эми өкмөттөн сурайбыз. Бирок 8-чи кезексиз сессияда 2 Мухаммедкалый Дүйшөкөевич өзү айтты. Ал жерге чыккандардын түшүнгөндөр дагы түшүнбөгөн түркөйлөр бар. Аны азыр айтып атпайсызбы? Журналисттер бурмалап жүрөт деп, жок кечирилген. Биз жаналып көрсөң ошондой укканбыз. Ошентип айткан. Түшүнгөндөрдө түшүнбөгөндөрдө эле жүрө депчи. Жанагы кой аксагы менен жүз болсо ана макмагы менен жүз деген акмагы аксагы менен аралашып капыр деп барып Бирок биз кандай болгондо дагы мыйзам чыгаруу жыйынын өкүлдөрү болгондо биз мыйзамдуу жагына коебуз. Мыйзам силер тарап болсо биз каккан казакта силер тарапта болуп коебуз. Бул боюнча кет башчысы менен көрөбүз. Анткени биздин шайлаган силерсиз. Биз бийликтин өкүлдөрү эмеспиз. Биз эл өкүлүбүз. Биз кыргыз эл депутатыбыз. Биз кайсы бир аймактын же кайсы бир тармактын депутаты эмеспиз. Биз ошол калыстыкка, чындыкка басып жасап, иштенем. Анан силер айтып атпайсыздар, азыр ошол сонго болобу деп жок. Бул биздин иш эмес. Лицензияны берген өкмөт болгон болсо, алар мыйзамсыз берген болсо, жанагы 150 адамдын жөн эле колун алып алып туруп, макулдугун алып алып туруп берип койгон болсо, ал лицензия жок болчу. Деги эле бунун биз экономикалык жагын экинчи жагында алабыз. Бизге кандай кыргыз өкмөтү кандай зыян көрдү? Ошол жайларды эске алганда мына көрдүңөрбү? 20 августта Торонтодо арбитраждык сотто кыргыз өкмөт утулду. Кутисайдагы компания, канадалык компания сотко берип 28 миллион долларга 24 миллион доллар болду. Бул суд туура убагында ушундай кылбаш керек болчу. Лицензияны бербеш керек болчу, бергендеги мыйзамсыз албаш керек болчу. Аны ким төлөйт? Өкмөт. Эми азыр чоңотуп. Мен билгенде азыр кыргыз өкмөтүндө доордордо көп. Ошол эле Русгидроны десем 32 миллион долларга сот. Лиглас деген бар болчу. Аккебек мейманканасы бар. Анда башка Мегаком деген бар. Деген 298 миллион доллар. Булардын бардыгы эл аралык соттордо каралып атат. Жалпы 700 миллион долларга жакын доо болгон. Ушундай өкмөттүн кен эместигинен, өкмөттүн кемчиликтеринен. Менин жеке пикиримде Султан Сары дагы чыккан кырдаалды күнөөкөрү бул өкмөт. Өкмөт алдын алган эмес. Алдын алган арзан болот, артын алган арман болот. Булар алдын албай туруп, алармандык кылган. Эмне үчүн өкмөт башчы ушундай эл чыгып дүрбөлөң болса, түшүнбөстүк болса, өкмөт башы өз басып келген. Эмне үчүн басып келди?
ушул жерден алып келиш керек да. Кырдаалды турукташтырыш керек да. Жөнгө салып, ал өкмөттүн оюн бериш керек да. Анткени өкмөт менен инвесторлор ортосунда келишим болсо, келишимди айтыш керек. Жок, чындыкты таппай атат, чыркырап атат. Биз депутаттарга маалымат толук жетпей жатат. Өкмөттөн маалыматты сурасак, ал жерде түшүнбөгөндөр да жүрөт дейт. Толук маалымат эч кимде жок. Шемба кадыр бирде айтат, Алтынбегинин бирде айтат, сиздер бирде айтасыздар. Эми мен ушунча болгондон кийин бул кырдаалга биз толук ошо Республикасынын өкмөтүндө кандай ыкма менен, кандай эми бизде ушундай болуп калбадыбы? Чалгынга деп лицензия берет ана кийин дабы чагылат да. Чалгынды бар эссе булагыда бүткөн анда аксакал турат. Бүткөн эссе. Кайсы жерде канча алтын бар экенин зонада Кыргызстанда бекитип бар. Ошол жерде көрсөңбү, бир тонна кумдан канча грамм алтын чыгат биз билебиз да. Эмне алдап атат? Туура. Мен ошо бул менин жеке пикиримде бул өкмөт мындай нерселерге ала барман кылбайбыз жөнгөс. Бунун бардыгы Кызылордо көрүнөт. Уран боюнча. Элдин пикири эксперттердин пикиринен жоготу. Эл айтты бизге кереги жок деп. Уран сатпай эле бизге экология керек. Бизге укум тукумубуз аман калыш керек деди. Жапты, жапмактуу семент деп салды. Мораторий жок. Силер ошону көздө отурсаңыздар. Туурабы? Эми чөкөлдүн экологиясы керек, а бизге экономика керек. Бизге экология керек, силер ошону. Анда өкмөт мисалы ал жактан да инвесторлордун пикирин уккан жок. Мораторий жапса. Эми буну азыр кандай кылып жапты, кандай ыкма менен жапты, биз билбейбиз. Анан биз азыр сиздерге бир нерсени айтып кепилдик берип койсок, эртең автобустан кубалайсыңар да. Келип батыр болуп кеткенде, келип мышык болду деп, жапырда мышык болуп калды айтасыңар да. Айтасыңар. Туттан айтасыңар айтканда. Эми ана. Ошон үчүн биз азыр мышыктык кылбай, биз ошо жанагы силер айткыла. Бизге көбүрөөк маалымат бергиле. Ал жерде кандай ыкмада иштеп жатат, эмне кылып иштеп жатат. Биз кенди башта барып көргөн жоксуң, алтын мектепте топ маалымат берген. Анан өзүбүз да жинайбыз, анан өзүбүз дагы ошо тиешелүү министрлик жетекчиликтерден болгон маалыматтарды алып туруп, анан биз дагы ошо калыстык тарабында, калыстыкты артына түшкөнгө биз даярбыз. Биз даяр. Эгер мен айттым, мына калыстык болгон жерде ушундай болуп кайтып берген биздин акылыбыз калып жатат. Бир дагы мындай Кыргызстандын кызыкчылыгын, кыргыз элинин эртеңки кызыкчылыгын коргогонго биз даярбыз. Ошон үчүн мүмкүн болсо дагы кенелерге айткым, өкмөт башчылыгынын менен жолугушууда эмнеге жетиштиңер, областтык жетекчилердин аракеттери кандай, парламенттер кандай болуп атат. Бизде мындай ыңгай сабалга калтырбай, ачык диалог болот болсо, бизге дагы жеңилдеп болот. Сентябрда биз ошо чиле маселелерден болуп туруп, мына эсал убагында эл эс албай эле дүрбүлөң түшүп кетти. Ошо Солтон Сарыдагы кырдаалды боюнча өкмөт толугу менен ошо эл өкүлдөрүнө маалымат берди. Аны силер көңүл экрандан көрсөңөр, түзөтүлгөн. Мына ошол жерде силер көтөргөн маселелер бардыгын көтөргөнгө ушу үч депутаттын алуусу акылыбызга жетет. Ал жерде мындай бурмалап сурмалап эле болгонун болгон айтпайт. Силер бизге кандай кылбайсыздар, биз ошондон кошсок кошобуз, бирок албайбыз. Аны ашыбай. Буга кеп.